30'га жакын жарандык активист камакка алынды жана күч түзүмдөрүнүн бул аракеттерин соттордагы мыйзамдаштырып берди. Мындай окуялар Иран же Кытайда, акыркы мезгилде Орусияда да болуп келди эле, бирок эң негизгиси кыргыз коомчулугу эл элек уюмдардын сынына карабай бул окуяларды тынч эле кабыл алды. Кармалгандар батыштын тыңчылары дегенде маалымат каражаттар аркылуу кеңири тарай баштады. Анткени алардын айрымдары батыш уюмдарынан грант алгандар. Пропаганданын айынан болсо батыштан каржыланган уюмдар, сырттан каржыланган уюмдар же адамдар дароо эле эл душманы деген атка конот. Бирок тыштан эң көп акча алган өкмөт өзү жана өзүн жасагандай аракеттенген башкаларды ошол үчүн күнөөлөгөн бул пропаганда ыкмасы. Дагы бир пропагандалык ыкма бийликти басып алууга аракеттенген деген күнөө коюу. Бийликти кулатууга чындап эле кимдир бирөөлөр чындап эле бир аракет көргөндөр, бирок ошолорду кармап, ошол бузукларды кармап текшергендин ордуна өзүңө жакпагандарга ошондой күнөө койгон бул бийлик үчүн өтө ыңгайлуу.